Чек арага чектеш жайгашкан Баткен облусунун айылдарында тургундарды иш менен камсыз кылуу максатында бир катар ишканалар ачылып жатат. Анда чек ара окуясында толугу менен күйүп кеткен тоок ферма калыбына келтирилип, учурда иш алып барууда. 40 000 тоокко ылайыкталган заманбап фермага жакынкы күндөрү жумушчулар алынып баштайт. Бул фермада күнүнө 35 000ге жакын жумуртка алынып, алдыда өндүрүлгөн продукция импорт жана экспортко чыга турганы маалым болду. Bir жылдан бери чек арага канатташ айылдардагы кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылуу активдүү жүрүп жатат. Анда элеттеги аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү, көп балалуу же жалгыз бой энелерди колдоо иретинде социалдык долбоорлор ишке ашууда. Дал ушундай максатта Жаңы Жер айыл өкмөтүнө караштуу Достук айылында чакан тигүүчү цех ачылган. 19 тигүүчү машина эне балага тирек коомдук фондунун колдоосу менен келген. Учурда 10дон ашуун кыз келин Бишкектен буйрутма алып, кийимдердин бардык түрүн тигип жатышат. Азыркы учурда кыздар 10 кыз иштейбиз, бир эле үй болуштуп атабыз. Анан мына жакта негизи жазда тигиле турган футболкаларга кете турган распашивалкалар бош эле турат да. Негизи азыр жумуш ордунан 2 эле жумуш ордун калган, калганда толук кыздар иштейт. Айыл башчы белгилегендей, аталган фонд чек ара жаңжалынан соң алгачкылардан болуп жардам колун сунган. Мурдагы жылы былтыр ушул тажиколарны болуп кетип, ушунун биздин айыл өкмөт кыйла жабыркаган да. Жалпысынан айтканда 74 үй өрттөлүп, анан бир талай үйлөр таланып тунуп кетти дегенде. Ошондо биринчиден бул бизге айыл өкмөт бизге жардам колун сунган, ал эне балага тирек деген, Айгүл Жапарова жетектеген коомдук фонду биринчи жардамды ошолор беришти. Ушундай эле тигүүчү цех Лейлек районуна караштуу Раззаков айылында да ачылган. Анда 25 тигүүчү машина келген. Ушул тапта 20 кыз келин жумуш менен камсыз болду. Фатима Кошмуратова өмүрүнүн 20 жылын лицейде мугалим болуп өткөргөн. Ал кыздарды тигүүчүлүккө үйрөтчү. Пенсияга чыкканы бул чакан цехте технолог болуп иштеп калганын айтат. Июнь, август, сентябрь айларда өтө жакшы сезондо иштедик, биз форма тигип. 25 августка чейин иштедик, окуучуларга форма тигип. Жакшы иштерибиз, Кудайга шүгүр, мына элибиз дагы жакшы, чек арада турсак да жаштарыбыз иш менен камсыз болуп жатат. Самаркандек айылында ачылган цех бир нече багытта иш алып барат. Анда алгач кыз келиндерди тигүүчүлүккө окутуп үйрөтүшөт. Андан соң жумуш менен камсыз болушат. 17 тигүүчү машина менен 20дан ашуун айым иштеп жатат. Учурда 3 багытта иштеп жатабыз. Кыз келиндерди тигүүчү курсуна окутуп үйрөтөбүз. Экинчи тармагыбыз тигип продукция өндүрүп чыгарабыз. Үчүнчүсү жумуш менен камсыздайбыз аларды, кыз келиндерди. Бул имарат учурунда айыл өкмөттүн муниципалдык мончосу болгон. Кийин оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, минтип тигүүчү цех болду. Ушул мончого бизден акча бөлүнүп калды, 5 миллион өнүктүрүү фондунан. Ошолго мен өзүм проект этип, ушу байлануу муниципалдыкка бир менчик кылайын, менчиктиктерин эме кылып берейин, шилейин цех берейин деп оюм келди. 17 тигүүчү машиналар болчу. Ошо тигүүчү машинанын ишине орнотуп, азыр өзүмдүн муниципалдык менчик ишканасын ачтым. Ал эми Төрткүл айыл аймагына караштуу Чоң Кара айылына 12 тигүүчү машина келген. Учурда 22 келин иштеп жатат. Тигүүчү Райла Ибрагимова цех ачам деген кыял орундалганын айтып, кубанычын жашырган жок. Анын айтымында бул цех ички миграциянын азаюусуна алып келди. Дегенибиз, аялдар мурдагыдай иш издеп Бишкекке агылбай калды. Мурда мен ошол жерде кичине эле цех ачып жүргөм, 4 машина менен иш кылып, 5-6 келиндер менен иш кылып жумуш кылып жүргөнбүз. Ошо 12 машина келди, ошо 12 машина менен Кудайга шүгүр азыр эми 22 келин иштеп жатат. Кудайга шүгүр. Биз эми бир эле бу жерде эле эмес, айылдарга деле, адамдарга да крой берип, ошентип. Лейлек районундагы Кулуңду айылында кондитердик цех ачылып, 5 жумуш орду түзүлгөн. Орусияда мигрант болуп жүргөн үй-бүлө бала чакасы менен туулуп өскөн жерине кайтып келип, минтип жумуш менен камсыз болуп калышты. Бул ишкананы да иштеп аткандар азыр бир үй-бүлөнүн мүчөлөрү бардыгы, апасы бул жерде Кожеке, Арзыгүл, 2 уулу бул дашпозчулук окуу жайын Бишкектен бүтүрүп, мына Россия Федерациясында миграцияда иштеп келди эле.
бул жерде ачылып иштеп атат азыркы күндөрдө. Элдер мен ойлойм бардыгы ыраазы, себеби ал балдар азыр эми сурасаңар деле Россияга кеткиси келбейт. Бул дагы болсо биздин жаштарыбыздын ушул жерде жумуш орну менен камсыз болуп, турмуш тиричилигин бул жерде өткөзүп атат. Алар таттуулар менен гана чектелбей, тез татым жана башка азыктарды кошуп, ашкана кылып иштетип жатышат. Азыр эми самсыларды кошуп атабыз. Кыздар самсылар түйөт, эртең менен мектептерге самсы тапшырабыз. Анан шириндиктер жасалат. Ушул духовка бизге иш берип атат. Жакшы. Чоң рахмат. Анан энди кичине чоңойтоюк деп дагы биз тез татым коштук. Тез татым шаурма, бургер, балдар шаурма, бургер жасап жатышат. Арка айылында дагы кондитердик цех ачылып, 6 жумуш орду түзүлгөн. Жумушчулардын катарында 2 балалуу жалгыз бой эне бар. Анын тапканы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген уулунун дары-дармегине жарап жатат. 2 балам бар, жалгыз бой энемин. 2 балам оорукчан, бирөөсү группада, бирөөсү леченияга муктаж болуп, лечение алып жүрөбүз. Заказ боюнча иштейбиз, анан мектеп окуучуларга ушинтип сатып, бул жакта мектеп бар. Ошол каттамалар заказ, тойлорго заказ алып, эме болуп иштейбиз. Ак Татыр айылында дагы чакан кондитердик цех ачылып, 5-6 киши иштеп жатат. Алар таттуулардын түрүн чыгарып, тойлорго да буйрутма алышат. Негизинен жасаган азыктары дүкөндөргө таратылып, базарларды камсыздайт. Азырынча пряник чыгарып атабыз. Болчкаларды, шириндиктердин көбүндө 5-6 түрүн чыгарып жатабыз. Мектептерге берип жатабыз. Магазиндерге бардык ушул Ак Татырды камсыз кылып жатабыз. Бул ошол окуяга 1 жылдын жүзү болду. Бул жерде негизинен ошол үйүндө отурган көп балалуу, жакыр, мындай үй-бүлөлөрдү иш менен камсыз кылуу максатында курулган. Бул кондитерский цехтин ошол аппаратураларын алып келип берди. Бүгүнкү күндө бир 6 аял ошол эме менен алектенип, өзүнүн продукцияларын ушул айылга, базарларга чыгарып атат. Мындан тышкары аталган фонд 20 мектепке заманбап интерактивдүү такталарды сатып берген. Ал Кыргызстандын туш тарабындагы билим уяларына орнотулуп, учурда окуу үчүн пайдаланылып жатат. К нам обратились, мы дали коммерческое предложение. Биздин компанияга Эне балага тирек фонду тарабынан заманбап интерактивдүү доскаларды сатып алуу тууралуу сунуш келип түшкөн. Биз алар менен келишип 20 доска орнотуп бердик. Биздин панелдер сапаттуу, ошого жараша баасы да жогору турат. Мисалы Кытайдан келген панелдер менен салыштырып көрүп ынанса болот. Ошондой эле колдонуу жагынан да мугалимдерге ыңгайлуу. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, мындай заманбап такталардын зарылдыгы тууралуу мурдагы министр аталган фондко сунуш менен кайрылган. Баткен областына интерактивдүү доскалары берилген. Андан тышкары бир эле Баткен эмес, баардык областтарга берилген. Ошол эле учурда Бишкек шаары жана Ош шаары да өзүнчө алган. Булардын баардыгы пропорционалдуу негизде баардыгына текшерип таратылган. 22-жылы июль айында Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги ошол кездеги Алмаз Бейшеналиев мырза Эне бала тиреги фондуна кайрылып, интерактивдүү доскаларды алуу боюнча кайрылуу катын жөнөткөн. Ошентип Эне балага тирек фондунун көмөгү менен Баткен облусу боюнча жалпы жолунан 10 ишкана ачылып, элеттиктер күнүмдүк турмуш тиричилиги үчүн каражат табууга мүмкүнчүлүк алышты.